Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу төраға. Регламентке лайық фракциянын чечими менен мен өзүмдүн кыска ой пикирим менен бөлүшүп коеюн деп туура көрдүм. Азыркы дүйнөлүк геосаясий абал тууралуу, ошол эле учурда парламенттин өзүнүн тарыхый миссиясы, функциясы, саясий системада өзүнүн орду тууралуу. Урматтуу агайын туугандар, бүгүнкү күндө түшүнгөн адамга, кызыктар болгон адамга дүйнө оор акыбалда турат. 3-чү дүйнөлүк согушу чыгып кетүү коркунучу болуп көрбөгөндө күчтүү болуп турат. Мындан 50-60 жыл мурун так Карибский кризис Кубада. Ошол убакта СССР менен Американын кармашы болгон. Азыркы учурда да ошондой жагдай кайталанып аткандай. Ушундай учурда мен ойлоп турам, аталган геосаясий кризис сөзсүз түрдө дүйнөдө канча мамлекет болсо, ошонун бардыгына түз же кыйыр түрдө таасирин тийгизет. Экономикалык жагдай болобу, же укуктукпу, же социалдыкпы. Андыктан мен ойлойт элем, мындай жагдайда биздин мамлекет эң биринчи иретте өзүнүн улуттук кызыкчылыгын эске алуу менен дүйнөлүк укуктук ченемдик актылар, дүйнөлүк коомчулук тарабынан таанылган принциптерди эске алуу менен кадимкидей өзүнүн күнүмдүк жайбаракат турмушун уланта бериши керек. Ушундай жагдайларда Англиянын белгилүү премьер-министри, дүйнөлүк масштабта эң авторитеттүү мамлекеттик кишмерлердин бири Уинстон Черчиллдин айтканы бар. Тышкы саясатта Англиянын түбөлүктүү достору жок. Тышкы саясатта Англиянын түбөлүктүү кызыкчылыктары болот деп. Мен ойлойт элем, биз сөзсүз түрдө ушундай жагдайда, мындан кийинки окшош башка жагдайларда эң биринчи иретте Кыргызстандын 6 миллион калкынын кызыкчылыгын эске алуу менен өзүбүздүн ишибизди уланта беришибиз керек. Экинчи маселени айтып кетким келет, урматтуу агайын туугандар. Бул ачуу чындык. Мүмкүн кээ бирлерибизге жакпайттыр. Бирок коомчулук карап жүрөбүз бардыгыбыз. Социалдык түйүндөрдөн маалыматтарды алабыз. Бүгүнкү күндө биздин парламенттин кадыр баркы төмөн болуп түшүп кетти. Буга объективдүү, субъективдүү себептер бар. Буну бардыгыбыз билебиз. Андыктан мен ойлойт элем, акыркы 30 жыл аралыкта биздин Кыргызстандын саясаты жалаң чукулашмай, ушак таратмай, бирин-бири жамандамайга өтүп кетти. Келгиле жаңы саясий принципте негизделген жаңы саясий кадамдарды баштайлы. Ынтымакка келейли. Белгилүү кыргыз эл жазуучусу Төлөгөн Касымбеков Сынган кылыч тарыхы романында, көбүңүздөр окусаңыздар керек, айтып кеткен. Бузулар үйдөн эң биринчи ырк кетет, ынтымак кетет. Атасынан намыс кетет. Баласы ууру болот, келини ушакчы болот. Ошентип бардыгы биригип бир түтүн булатуу милдетинен качып калышат. Ошондой үй бүлө бузулат. Мен ойлоп турам, урматтуу агайын туугандар. Мамлекет деле кайсы бир деңгээлде кичинекей үй бүлөдөй ынтымакка келе турган учур келди. Бири-бирибизди жамандабай, ушак таратпай, жаштардын бутун буттоспой, тескерисинче кадрларды өстүрүп, жаркын келечекти кура турган, биринчи кадамдарды тыштай турган учурлар келди болуш керек. Кайсы бир саясий серепчилер, илимий институттар, аналитикалык ой жүгүрткөн инсандар публикалык форматта мүмкүн айтаттыр. Кыргызстандын келечеги бүдөмүк. Барар жери, токтор жери белгисиз. Себеби 30 жыл аралыкта бардыгыбыз билебиз. 6 миллион калктын 2 миллиону боздоп Россия Федерация менен Казакстандын кең талаларында жүрөт. 6 миллион калкка 5 миллиард доллар тышкы карыз. Геополитикалык акыбалыбыз оор. Экономикалык жагдай бардыгыбыз билебиз. Бирок ошентсе дагы мен ишенгим келип турат. Кыргызстандын келечеги сөзсүз түрдө болот. Бул талашсыз. Кыргызстан өзүнүн татыктуу, кадырлуу, барктуу ордун дүйнөлүк аренада, дүйнөлүк саясий картада сөзсүз табат. Ошончу, урматтуу агайын туугандар, мен сиздерди бардыгыңыздарды чакырып кетем. Эзелтен бери адам баласы пайда болгон жерде парламенттин ролу мамлекеттин алдыга же артка, оң же терс кетүү жолуна эбегейсиз салымы чоң болгон. Парламентте ушул трибунада ушактар эмес, коммерциялык жолдор менен чечимдер эмес, мамлекеттин кызыкчылыгын эске ала турган улуу сөздөр айтылса деген тилегимди, ниетимди сиздерге айткым келип турат. Мүмкүн жаман көрөсүздөр, жаш бала келип алып бизге эмне акыл үйрөтүп атат деп.
Бирок мен айтып коюшка милдеттүүмүн деп ойлойм. Рахмат, урматтуу ага туугандар. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, мен кечирим сурайм. Бул нерсени бүгүнкү күнү айтып койбосо болбойт. Коомчулукта бир топ көйгөйлөр жаралып, ошонун арасында өзүңүздөр билесиздер. 10-класста багы Лебединовка мектебинде гимназия номер 1 мектеп боюнча айткым келип турат да мына жерде. Бул жерде Алмаз Акунжанович 24 ата-эне ушу Садырбаева Жылдыз деген эжекени кайра мектепке алып келүү боюнча кол коюп сунуштарын берип атат. Ушу номер 1 мектеп боюнча ушуну ишин текшерүүгө алуу, ошо эле коомдук активисттер чыгып атат. Мугалим 30 жылдык стажы бар мугалимди ошо жерде жанагы балдар, тентек балдар сөгүп, ушунчалык бир жаман сөздөр менен айтып кеткен да. Ага болушуп, ата-энеси дагы жаман сөздөр менен сүйлөп атат. Ошондуктан мугалимдерди сыйлабаган коом эч качан өнүкпөйт. Ошондуктан бүгүнкү күнү биз мугалимдерибизди коргоп ала турган мыйзам жазганга чейин бар мына ушундай акыбалга келип турабыз да. Ошондуктан мугалим деген 25-30 балага бир мугалим ошо жерде сабак берет. Мен айтып кетет элем ата-энелерге дагы. Ар бир ата-эне үйдө баласына тарбияны бериш керек. Мына ушу мектепти контролго алып, текшерип, кайра ушу мугалимибизди өз ордуна алып келип коюшуңарды коомчулук талап кылып атат. Мен сиздерге дагы ушуну протоколдук тапшырма берет элем. Рахмат. Экинчи микрофон. Рахмат, Талант Турмович. Экология боюнча эки маселени календардык планга киргизейин дедим эле. Биринчиси смог маселеси. Биз смог маселеси боюнча атайын токтомду кабыл алганбыз. Ошол токтомдун аткарылышын киргизип берсеңиз, анан экинчиси дагы бир мыйзам бар эле. Пакеттер боюнча. Мына ошону дагы мартка киргизип бериңизди суранам. Рахмат. Рахмат, эске алынсын. Башка сунуштар жокпу? Сунуштар жок экен. Март айынын календардык планын 5-чи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Тилекке каршы азыр биз электрондук вариантында, кагаз вариантында көрбөй атам. Эгер кирип калган болсо ыраазычылык айтабыз. Болбой калган болсо ошо март айына киргизип коюшубуз керек. Өткөндө комитеттен каралган. Жалпы Кыргыз Республикасындагы адам укугу боюнча массалык маалымат каражаттарынын бүгүнкү түзүлгөн кырдаалга боюнча маселеси деп бул февраль айына кирген эле, ар кандай себептер менен жетишпей калдык, физикалык себептер менен. Ошону биз март айына киргизип койсок дагы токтомду талкуунун натыйжасында ошол токтомду кабыл алып койсок. Баштаган ишти аягына чыгарып койсок, ушул маселе. Рахмат. Рахмат.